урматтуу кыргызстандыктар, мен Темир Аргынбаевичтин бир нече гана мамлекеттик сапатын айткым келет. Биринчиден, көп жылдары Европалык, Евразиялык экономикалык кеңешке кирердин алдында аябай көп толкуулар болду, талаштар болду. Бирок баягы саясий күч менен ошо Темир Аргынбаевич Кыргызстанды ушу Евразийский экономический советке киргизгенин мен ойлойм, бул мамлекеттик чоң жетишкендик деп. Анткени мына 3-4 күн мурун эле Чолпон Атада ошол экономический советтин чоң чогулушу болду. Премьер-министрлер чогулду, ошол жерде дагы көп чечимдер чечилди, коюлган чечимдер. Экинчи маселе, мына кечөөгүн эле Академия наукта кандай чатак болду. Бирок Темир Аргынбаевич премьер-министр болуп турганда бир жакшы кеңеш түзүлгөн. Илим жана билим боюнча чоң мамлекеттик кеңеш түзүлгөн. Ошол кеңеш азыркыга чейин иштесе, мүмкүн ошол жана Академияда болгон чатактар болбойт эле дагы, илимибиз алга жылат эле. Ал эми башкалар айткандай, Кыргызстандын көп собственностун өзүнө алып келгени дагы муну айтса болот. Дагы бир нерсеси, мына билим системасында биз кошумча билим деп коебуз. Мектептен тышкары билим деп коебуз. Ошол мугалимдери канча жылдан бери манаяс зарплатасын көтөрүлгөн эмес. Ошо Темир Аргынбаевич келгени ошолордун билимге, балдардын тарбиясына кошумчасын көрүп, көбөйткөн, акча зарплатасын көбөйткөн. Ошондуктан мен ойлойм, мындай чыгаан мамлекеттик ишмерлерди, жигиттерди биз сактап калышыбыз керек. Суранат элем, албетте жыгылган киши жок, мүдүрүлбөгөн киши жок, бирок Темир Аргынбаевичтай жигиттерибиз, Кыргызстанды көтөрүп кетчү жигиттерибизди биз колдошубуз керек.